марихуананы дагы мыйзамдаштырышыбыз керек. Abi кайсы депутат айтты? Бул жагында Кыргызстан экинчи эле Афганистан болуп кетет сөзүн ачыгы. Лучше спорт будем давайте развивать и будет все хорошо. Спорт давайте развивать. Казино ачылса криминалитет көбөйтүрөт. Смертность, киши мисалы үчүн өз жашоосун кыйганга жана статистикасы көбөйөт. Ачып койсо да болот. Өкмөткө налогун төлөп турса. Көп ресурстар бизде жок, нефть, газ дегендер жок. Бизге мындай нестандартный подход экономикага керек да. Эң мындай жөнөкөй жолу деп ойлойм, мисалы үчүн апай бир кумаркана ачып койсок, ошону акча табабыз деген өтө мындай жалкоонун иши эмеспи? Жалкоочулук, конечно. Мен өзүм ойнобойм деп өзүмө гарантия берген күндө эртеңки күнү келечек муун бар дегендейчи, келечек муунга бул кандай таасир берет? Баары бир эле зыяны бар да бизгечи келечек муун үчүн. Bakara, ikinci sürü, 219. emesi, birinesi. Senden arak jana kumar oyunlar tuğralı soraşat deydi. Kur'an'da yazılgan. Al ökünde çoğun günü var. Bir ok, adamlar için biraz faydaları da var deyip durmayın mı? Пожалуйста. Надо легализовать не только казино. Марихуана надо легализовать уже пора. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан Нурсултан Кенжебаев YouTube каналында Илим издеп долбоору. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз азыркы күндө талкуу жаратып жаткан кумаркана маселеси боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, биздин бир депутатыбыз чыгып, кумаркананы ачуу максатында Куранды бурмалаганга чейин барды. Анысы аз келгенсип, ошол эле марихуананы, баңгизатын мыйзамдаштырышыбыз керек деп ушундай демилге көтөрүп чыкты. Бул тууралуу сиздин өзүңүздүн оюңуз кандай? Кыргызстандын жараны катары кайдыгер карабай астындагы комментарийге оюңузду калтырып кетсеңиз болот. Биздин каналга катталыңыздар, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Дордой базарындагы Насаат Shop ислами товарлар саткан дүкөнгө келдик. Биз бүгүн ушул дүкөн тууралуу силерге кененирээк маалымат бермекчибиз. Бул дүкөндүн дареги бул жактан Дордой мечитинин арт жагы, ал эми бул жакта болсо ошол Азия соода борборунун арт жагында болуп калат экен. Урматтуу достор, сиздерге эң башында айта кетчү нерсе, сиздер ислами өлкөлөрдөн келген товарларды ортомчусуз розница жана дүң баада ушул Насаат Shop дүкөнүнөн түз кери алып кетсеңиздер болот. Кыргызстандын бардык областтарына жана ошондой эле коңшу өлкө Казакстан Республикасына дагы жеткирүү кызматы бар. Сиздерге эң эле биринчи айта кетчү товарыбыз бул супер тулпар товары. Эркектердин жыныстык ооруларына, простатитке, тукумсуздукка эң сонун каражат десек болот. Ал эми бул жакта женское масло аял затына тийише болгон ооруларга, аял затына деги эле бардык ооруларына эң сонун каражат болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул жакта супер витамин, чач түшүүсүн, тырнактын түшүүсүн, жана ошондой эле сөөк муун ооруларына өтө жакшы. Ошол хадисте келген сталхин канды эң сонун тазалайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, өлүмдөн башкасынын баарына дары деп бул кара зире майы. Бул жакта болсо ушул баарыңыздарга белгилүү болгон теке, ушул жактан келип алып келсеңиздер болот. Ал эми бул жакта достор ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жакшы көргөн ажыба курмалары түз эле Аравиядан алып келинген эң сонун, эң мыкты сапаттагы курмалар. Ошондой эле бул жакта замзам суулары бар достор, түз эле Аравиядан келет. Эч кандай кошумчасы жок. Бул жакта арыктатуучу витаминдер жана ошондой эле салмак кошуучу витаминдер, чыгылса ошондой витаминдер толтура түрлөрү бар достор. Сиздердин кандай бир көйгөйлөрүңүздөр болсо, ушул дүкөндөн кайрылып кенен маалымат алсаңыздар болот. Андыктан сиздерге ушул Насаат Shop дүкөнүн баарыңыздарга сунуш. Сураңызды алып атканыңызда убактыңызды алабыз. Азыркы күндө актуалдуу болуп жаткан кумаркана маселеси боюнча оюңуз кандай? Ачылыш керекпи же ачылбаш керек? Эмне кана? Кумаркана, казинолор боюнчачы. Кыргызчасы казино, кумаркана болуп турат. Конечно, каршыбыз. Мисалы үчүн казино ачылса криминалитет көбөйтүрөт. Жанагы смертность, киши мисалы үчүн өз жашоосун кыйганга жана статистикасы көбөйөт. Үчүнчүсү бул жанакы арамчылык, жаман нерсе көбөйөт негизичи. Ошон үчүн мен ойлойм, бир нерсени, бир маселени эметем чечем деп, башка көбүрөөк пайда болуп калат деп ойлойм. Кумарканага негизи эле оюм терс эле карайм ага. Биринчиден динибизге да туура эмес. Биринчиден бул кыргыз элине да зыян болот. Биз ал нерсени туура эмес эле кабыл алабыз, биз ага каршыбыз. Жок, ачылбаш керек. Жаштардын баары ошого барып бузулуп атат негизиндечи. Ачылбаш керек бул нерсе.
Буга мен деле каршымын. Адан көрүү кыздарга ыйман бере турган, балдарга ыйман бере турган нерселер ачылса жакшы болмок адам. Бул эме начар нерсе го деп ойлойм, ачылбай эле койсо депчи. Анткени элдер ойноп жатышып канча деген мурун деле болгон болчу, что ойноп көп киши эме депрессия болуп арак ичип кетишет да, көп үйүндө утулуп акчасын коротупчу. Мне кажется, насчет этого, насчет кальяна насчет казино и так далее, мне кажется, стоило бы открыть только не для нашей страны. То есть в каких-либо определенных местах, там, скажем, Иссык-Куль, да, когда приезжают заграничные люди, то есть для того, чтобы они тратили деньги, тем самым еще плюс мы в плюс уходили. Мисалы үчүн алар деле адам да, алар деле мисалы үчүн өзүнө каалаган жакшылыктып жөбө деле калаш керек. Алар турса алар иште кирип кете бериш керек, кандай адамгерчилик каякта кылат мисалы. Анда Акчасы көптөрлөргө дегендей да. Эми акчасы ал жерге баары эле акчасы көп барбайт да, мисалы үчүн мага окшогон, сизге окшогон жаштар да барат да. Ошолор баары да азгырлар кирип кетип, мисалы ата энесинин акчасын утуруп берген, өзүнүн машинасын, үй жайын утуруп бергенде толтурат да буга мындай факттарчы. Казино боюнча иностранецтерге болсо бүт жесткий контроль менен эметсе жакшы, бирок эгер как бы эме да эрежелерди бузулуп, биз местныйлар кайра кирип бардак болсо, конечно, каршымын да. Сиз мисалы ачылган тагдырда ошол кыргызстандагы кыргызстандык жарандарын киргизбей коет деген канчалык ишенесизби? Кыргызстанда ооба ишенем, негизи ишенем. Көп ресурстар бизде жок, нефть, газ дегендер жок. Бизге мындай нестандартный подход экономикага керек да. Эң мындай жөнөкөй жолу деп ойлойм, мисалы үчүн апай кумарканы ачып койсок, ошону акча табабыз деген өтө мындай жалкоонун иши эмеспи? Жалкоочулук, конечно. Көпчүлүккө карайбыз, көпчүлүктүн. Сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз жараны катары өзү ачылсынбы же ачылбасынбы, ошол эле? Жеке оюм ачылбасын. Ал бул негизи эле кумар. Арам нерсе мусулмандардын эмеси эмес, оюну эмес да. Бул еврейлердин оюну, христиандардыкы. Мен деле ошол ачылбаш керек деп ойлойм. Себеби мындай арамдал нерсечи. Мындай элге мындай туура жолду багыттап, Кумар оюндар негизи эле болбойт. Ал жерде Кыргызстан бүткүл жеринде мындай жаап салыш керек деп ойлойм. Мен оюн чын айтсамчы, я вообще, честно сказать, не приветствую, да? Кандай не приветствую, вообще вот такие игры, короче, да? Ну, по мне, не знаю, вот, харам, да? Не было, и пускай не будет, да? Наоборот, вы сами видите, сейчас у нас люди ближе к чему? Ближе вот побольше мечетей старых, клубов поменьше стало, да? Ну, альхамдулилля, воспитание тоже, да? Тартип тоже, да? Казино, я не знаю, казино пускай они где-нибудь в других странах открывают. Негизи кереги деле жок эми. Ал кумаркана биздин жашоо шартка дагы туура эмес да. Динден деле алып караганда делечи, ал динге дагы туура эмес көз карашта. Мен өзүм ойнобойм деп өзүмө гарантия берген күндө эртеңки күнү келечек муум бар дегендейчи, келечек муумга бул кандай таасир берет? Бир күндө акча болот, акча болбойт. Баары эле зыяны бар да бизгечи, келечек муун үчүн. Ачып койсо деле болот го. Өкмөткө налогун төлөп турса. Мисалы үчүн биздин келечекте жаш балдар жак балаңыз болобу? Жок. Жаш бала чакабыз балким кирип кетет, кандай ошо кандай ойлойсуз? Киргиси келгендер, акчасы барлар башка жерден деле ойноп атышпайбы? Урматтуу достор, албетте мусулман адам адалдан жеш керек, адалдан кийиниш керек. Азыркы учурда көптөгөн бир туугандарыбыз ар кандай банктар аркылуу, рассрочка аркылуу уюлдук телефондорду алып жатышат. Албетте бул шарият мыйзамында туура эмес, арам болот. Ушундай шарт менен шарият мыйзамдарын чегинде адал жол менен узак мөөнөткө бөлүп төлөө менен каалаган телефонуңузду Эл Мобайлдан келип алып кетсеңиз болот. Эгер сиз эски телефонуңузду келип жаңы телефонго алмаштырып кетсеңиздер да болот. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Марихуананы дагы мыйзамдаштырышыбыз керек. Апи кайсы депутат айтты? Карап көрсөңүзбү? Сачин жана казинодой да? Казинодой болуп кирешени көбүрөөк киреше бюджетке деп калып эле бюджетке көбүрөөк салык түшүп, акча түшсүн деп атып, коррупция да көбөйөт. Өзүбүздүн жанагы биздин кыргыз деген улутубузду акырындан жоготуп баштайбыз го деп коркунуч бар деп ойлойм да. Булар демек бизге кереги жок, а? Албетте кереги жок деп ойлойбуз. Ооба, биз анткени биз өзүбүздүн тажрыйбабыз эмнени көрсөтөт? Биз любой мыйзамды туура колдоно албай атабыз. Ошон үчүн ал аябай жөн кабыл алынган мыйзам деле иштебейт мисалы үчүн. Иштебейт, акча жок, көзөмө жок. Дагы бир суроо болду. Айтып атат депутаттарыбыз. Марихуананы дагы мыйзамдаштырышыбыз керек деп атат да. Ушуга кандай карайсыз?
Жок, марихуананы эмне себептен мыйзамдаштырыш керек болуп атат? Мамлекетке салык төлөө үчүн Акчаны көчүрүш үчүн. Арам жол менен акчаны көчүрүш үчүн. Эми биз могу Кыргызстан эме да. Жана Советтер өлкөсүнө тараган эле союз деп айткан менен мусулмандар мисалы көп келет деп турабы. А мусулмандарга бул нерсе мындай тыюу салынган. Анан мен деле мусулман болдум, мен деле терс карайм, оюм отрицательный эле. Жок, каршыбызбыз. Башка жолдор менен марихуана жөнүндө бир депутат сүйлөдү. Ошону Курандагы толук нерсени айтпай эле сүйлөп койду алчы. Ошону туура эмес деп ойлойм. Өтө катты каршымын мен андай. Как бы сами знаете, у нас Токтогул, Иссыкуль, да, Чуйская долина, да, как-то не могу прям сказать плохо, да, почему, потому что вы сами понимаете, да, то ислам боюнча, если, ну, это харам. Не знаю, я вырос без казино, без карт даже, вообще такие игры, короче, завлекающие, которые человека, я не приветствую, да. А игры, футбол, например, приветствую, бокс, можно, да, это спортивные интересы, да, борьба. Мы же как развитая страна, тем более у нас выходцев очень много, чемпионов и так далее. Показательная сторона, можно сказать. Лучше спорт будем, давайте развивать, и будет все хорошо. Спорт давайте развивать. Марихуана, бул наркотик туурабы? Наркотик пользасы жок. Ачыгын айтканда, поэтому не надо, кылбай эле койсо жакшы да. Элестете аласызбы ошол эртең марихуана чөнтөгүңүздү салып алып кене мындай басып көчөдө чегип алып, парктарда отуруп алып. Бул элдерди просто башкарыш үчүн кылынат го деп ойлойм да. Элдер чеккенде, адам мыслиши перестает, вот аларга управлять найме легче будет. Марихуанага деле каршы эмесмин. Бирок биздин билбейм, биздин коомубуз ошого даяр боло элек окшойт. Если вот 100% населения карасак, к этому как бы не готово, да, наше население. Каршы болом да, буга деле. Элестетипсизби, марихуананы баарыбыз мыйзамдаштырып, баарыбыз марихуана эгип атабыз, ошол жерде бала чакасын ичип атабыз, балдарыбыз эртең ичет, чегет. Баарыбыз ошону чекпесек, Биздин менталитетке болбойт да. Это вот единственный такой эксперимент, мол, Америкада бир штатта кылышты, анан Голландияда кылышты, там действительно общество ошого даяр болду да, они на много лет вперед ушли да, биз менен салыштыргандачы, а бизге жок андай болбойт. Ал жөнүндө түшүнбөйт экенмин, кечиресиздер. Баңгизатын. Ал жөнүндө түшүнбөйт экенмин. Чоң рахмат барабыз. Не зыяны бар, не пайдасы? Анын зыяны өтө эле күчтүү деп коеюн. Адамдарга, мисалы, элге зыян да, ал болбойт да. Каршысыздар э, баарыңыз? Каршы. Бул жагында Кыргызстан экинчи эле Афганистан болуп кетет сөзүн ачыгы. Афганистан кандай мамлекет билесиң да? Ой, машалла. Бул дагы деле ошондой эле болуп кетиши мүмкүн да, мыйзамдаштырса. Баары ошо марихуана эгип, марихуана сатып калсак деп жаштарыбыз бар, мисалы үчүн балдар чакабыз бар. Анда каждый чөнтөккө анда уже салып жүрө берели, чегип коюп. Чеккенде адам эмнеге алып барат? Азыр ичкенде эле адам эмнеге алып барат? Зынанын баары эмнеден чыгып атат? Ичкиликтен, зордук, зомбулуктун баары ошондон чыгып атат. Ал ошону мыйзамдаштырган адамды деле билбейм, эми кыздар болот, балдар болот, анын кыздары, балдары болот дегенде, эртеңки күнү алар деле бири-бирин зордук, зомбулукка кабылса, ким кепилдик бере алат ушул маселеге? Байсыңбы, кедейсиңби дегендейчи. Келечек муунду ойлош керек да. Ал ашыкча да буну тыюу эле салыш керек да. Марихуана кереги жок, Кереги жок. Туура эмес. Ошол биздин каршысыздар э, демек. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Assalamu алейкум.